Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта энергетика боюнча эксперт Эрнест Карбеков. Рахмат сізге. Студияға келгеніңіз үшін. Тоқтоғұлдағы су сақтағыч анча-мынча көтеріле баштады деңгейі де, көбейе баштады көлемі. Бирок жақында суат иштери башталат го. Кандай абал болуп атат? Тоқтоғұлда 7 миллиард 200 миллион куб су толып тұр азыркы күндөргө. Акырынан күн жылый баштады, су толо баштайт. Бирок вегетация мезгили келип, сугартка суну түшүрүш керек болуп калат. Анткени кышы бою, күз кыш Кыргызстан, коншу өлкөлөрдөн Өзбекстан, Өзбекстан, Казакстандан электроэнергияны алганбыз. Кыргызстан алган. Ошонун кайра жабыш үчүн суунун көлөмүн түшүрүш керек. Ошондо келишим түзүшкөн да эки мамлекеттин ортосунда. Анан бирок ошол көйгөй эмес, бул маселеге терең жатат да. Көптөн бери эле ушундай баягы мурунку президенттердин жыл сайын бир толуп калат, толгондон кийин кайра эле түшүп калат. Ошол мындай эмеси бар да, мунун причинасы бар да. Өзүнүн регламенти бар. Токтогул суу сактагыч Кыргызстанда эле эмес, ушул Орто Азияда эле эмес, дүйнө жүзүндө кичинекей болсо дагы өтө маанилүү суу сактагычтардын бири. Анткени мына кичинекей суу сактагыч болсо дагы 20 миллиард куб суу атат. Паспорт менен 19 миллиард жарым да, 19 миллиард 500 миллион куб суу атат. Ушул суу атайын суу сактагычты атайын курушкан. Ушул сууну сактап, анан кургакчылык болобу 3-4 жыл, бир 4-5 жылга чейин кургакчылык болсо дагы бул суу сактагыч өзүнүн функциясын аткарып, өзүнүн многолетнего регулирование дейт, көп жылдык регулировка жасай турган суу сактагыч болуп, ушул Орто Азиядагы республикаларды суу менен камсыздаш керек деген. Андан республикалардан да тышкары Арал деңизине чейин барыш керек да. Арал деңизинде суу жетиш керек. Анткени Арал деңизин эки дарыя толтурат. Нарын Сырдария, анан Амударияда, Нурек, Вахш, Нурек, Амударияда. Ошон үчүн ушул суу сактагыч уникалдуу болгонунан, ушундай аябай баарыбызга өтө маанилүү болгондуктан регламент түзүп кетишкенде, бул мындай эсеп бар да. Бул гидротехникалык ушундай суу сактагыч сооружение. Эгерде туура иштетсе, жанагындай 3-4-5 жыл кургакчылык болсо дагы бул суу сактагыч өзүн өзү түздөп, сууну дагы керектүү көлөмдө Арал деңизине, деңизине, ошол Орто Азия республикаларына жетиштүү болсун деп регламент жасап кетишкенде. Кандай регламент бул? Мына кышка кирип баратканда, осенне-зимний период деп атпайсызбы? 1 октябрда 16 миллиард куб суудан кем эмес болуш керек. Суу сактагычта суу Токтогулда. Кыштан чыкканда 1 апрелде, мына 1 апрель болот, 12 миллиард куб суудан төмөн болбош керек. Азыр 7,5. Азыр 7,5. Жарымдан азыраак. Ошон үчүн демек бул суу сактагычты ушул регламентти сакташ үчүн демек бул каскад Токтогул каскады электроэнергияны да чыгарат да. Демек башка электроэнергия чыгарган электростанцияларды болуш керек да, альтернативдүү. Советтер Союзу убагында электроэнергия баарыбызга жетчи. Анан баягы структурасы дагы, жана керектүү структурасы дагы башкача болчу. Бизге завод, фабрикалар иштеп, ошол завод, фабрикалар көбүрөөк алып, түз график менен. Анан ал электроэнергия кубаттуулуктардын баары ошол Советтер Союзунун энергия системасы менен келчи да. Казакстандан, ошол эле Россия, Казакстан, Өзбекстан, Туркменистан, Тажикстан болуп. Анан параллелдүү иштеп. Азыр болсо ошол электроэнергия керектөө өсүп, анан суу жетпей, анан кийин баягы мындай бирөөгө
мен сага бир уйду ал, эмеси менен музоосу менен ал, саап, оокат кылгыла десе, ошону болсо жем чөп бербейле, бакпайлы, ошону саап атабыз да. Ошол арыктар жейми да жок, өлүп калбасын деген эле сөз да. Ошол демек бул маселе терең жатат да. Ушундай ситуация болбош үчүн биз болсок жанагындай бир мындай системалык түрдө бир туура мындай пайдаланышыбыз керек да, эксплуатация жасашыбыз керек. Аны эксплуатация жасаш үчүн демек биз жанагындай альтернативдүү базалык электростанцияларды курушубуз керек. Мына бизде эки эле базалык электростанция бар республикада. Бирөө жылуулук бар, Бишкек жылуулук бар. Мунун да кубаттуулугу Токтогулдукундай 1200 мегаватт. Жылуулугундагы анан паспорту боюнча. Паспорт боюнча жылуулугун андан реалдуу берип ооба. Жылуулугун анан кийин жылуулук кубаттуулук кошкондо, анан электр кубаттуулук кошкондо. А Токтогул болсо электр кубаттуулугу 1200 мегаватт. Демек биз баягы мына 30 жылдан аштыбы, биз кубаттуулуктарды курган жокпуз да. Бирок кубаттуулукка мындай бири-биринен мындай айырмасы бар да. Жөн эле кубаттуулуктарды кура берсек, мисалы 100 Жигули же 100 Toyota Land Cruiser бир чоң Беластын ишин аткара албайт да. Мындай көргөндө. Ошо бизге бир Белас керек болуп атат да. Анткени керектүү биздин жашоо турмушка ошондой чоң бир кубаттуулук керек да. Биз ошон үчүн биз мындай суудан дагы мындай көз каранды болбогон бир базалык электростанцияны куруп алсак, мына көп жылдан бери айтып жүрөбүз, 20 жылдан да ашып кеттир. Ушул Кара Кечеге 1200 мегаваттык кубаттуулугу менен электростанцияны куруп койсок, көмүр менен иштеген. Ошол эле эмесинде жанагы Кырчын деген жер бар. Эгерде Жумгалдан Суусамырга бурулганда, анан жана Көкөмөрөндөн өткөндө оң жагында 2 площадка бар да. Ошо жерге бир 150-200 гектарлык. Ошо жерде илгери Советтер Союзунда изилдеп ошол мындай көрүшкөндө ошо жерге курса болот экен деп. Кара Кече менен тиги гендин ошол площадканын ортосу айырмасы ортосу бир 30 километр. Көп болсо. Бирок эмеси бийиктиги, Кара Кече кенинин бийиктиги 1 километр да. Демек ошондо эле ошо жактан труба менен, чоң трубалар менен көмүрдү ошо жактан майдалап, Кара Кече суусу менен аралаштырып, ошол көмүр менен чаңдатпайчы. Ошол көмүрдү ошол труба менен алып келсе болот, самотек менен. Өзү эле агып келмек да. Бирок компрессордук станцияларда коюп коюш керек да. Жарым мындай суюк болуп, Ооба, мындай баягы эмеге тиги от казанга даяр болуп келмек да, даяр болуп келмек. Анан бул экология жанындагы мына биз 2006 жылы биздин команда жактаган өкмөттүн токтому бар, чечими бар. Бул долбоорду Кара Кече жылуулук электростанцияны мамлекеттик государственно значимый мамлекеттик мамлекеттик деңгээлде мамлекеттик мааниге ээ дегенде государственно значимый объект считать деп ошондой чечим чыгарган. Бирок эмне үчүн өкмөт ушуну ишке ашырбайт, мен түшүнбөйм да. Же токтомду жокко чыгарыш керек, бул бизге кереги жок депчи. Анан ишке киргизиш керек да. Мына 3 жылда иштей баштайт, бат курулат. Бул жанагындай чоң суу электростанцияларда эмес, сууну тосуп бир 8 жыл, анан кийин сууну толтуруп, дагы ошентип анан 15 жылдай өтүп кетет да. А буну болсо блочный деп коет. Муну болсо жыл сайын эле ишке киргизе берсе болот да. Бир 3 жылда бирөөнү киргизип. Ооба, 3 жылда бир 600-800 мегаватт, 4 жылда ошол проекттик кубаттуулук 1200 мегаватт иштеп калмак да. 4 жылда, 3 жылда, 4 жылда иштесе, биз болсок кандай маселелерди чечип атабыз? Кандай маселе? Кандай мына биринчиден суу жок болуп атпайбы? Мына суудан баштадык, Биз болсок мына кышы бою керектөөгө электроэнергияны ошо 90% ошо Токтогулдан алабыз. Токтогул суу сактаа каскадтан. Сууну болсо жөн эле ит бекер түшүрүп атабыз да. Сугарткан эмес.
Ошон үчүн биз болсок кара кече менен кичине ошо көбүрөөк кубаттуулукту керектөөгө камсыздап, биз болсок сууну тосуп калабыз да, сактап калабыз. Сактап калсак, демек азыр жок да бизде андай мүмкүнчүлүк. Биз ошо сууну сактап калып, анда сууну бааласак болот да. Bir mıyzam çeginde parlament arkылуу bir kub sууну ички керектөөгө bir 15 тыйындан болсун мейли. Сырткы 10 тыйын, 5 тыйын болсун bir кубу. Сыртка болсо кошуна мамлекеттерге керек болуп калса, анда биз аны 3 сомдон сатсак болот да. Мына кошуна мамлекеттерге биз суунун баары тең ошо жака агып атпайбы? Нарын, Сырдария болуп, ошол нарындын биз Кыргызстан 2% эле биз керектөөгө алат экенбиз. Суу аткач 98% кетет. Эл аралык мыйзамдар менен жөнөкөй кайсы түшүнүк болбосун, кайсы мыйзам болбосун, биз тең бөлүшүп алышыбыз керек да. Тең бөлүшүп алсак, анда мындай да, биз ошол кара кече жылуулук станцияны менен пайдаланып, сууну топтоп, жазга, вегетацияга, жайга топтоп, анан кошуна мамлекеттерди чакырып, анан ушинтип тегерек столго отуруп, сүйлөшүп, биз болсок силерге суу сактап бердик, силердин көлөмүңөрдү беребиз. Бирок сактап берген үчүн силер болсо бизге төлөп бересиңер. Убагында берип атканыбыз үчүн. Эгерде силердин көлөмүңөр өзүңөргө жетпей атса, биз өзүбүздүн көлөмүбүздү силерге сатабыз 3 сомдон деп. Мына көрдүңүзбү? Биз электроэнергия кубаттуулукта бизде болуп атат. Биз жанагы биз ошол кара кече ишке кирип калса, биз бүт Кыргызстанды электроэнергия өткөзсөк болот. Анткени нарык баасы 1 сом болот. Азыркы Бишкек жылуулук борбордон чыккан электроэнергиянын баасында эмес, 4 сом. 4 сом бу? 3 сом 86. 1 киловатт-саат. 3 сом 86 дешет да. Бирок жанагы жылуулукту дагы датировать этсе, андан да өсүп кетиши мүмкүн да. 4 эсе арзан болот, 1 сом. Эгерде 1 сом менен токтогул суу сактагычы дайыма толтура болуп турат. Кургакчылык болбойбу, суу баарыбызга тең жетет да. Анан сууну да регулировка кылып калабыз да биз. Башкарып калабыз да сууну. Суу башында болуп биз башкара албай атпайбызбы? Анан ошол Кыргызстанды бүт электроэнергия менен камсыздап болот да. Кара кечеде 1 сом чыкса, арзан болот атпайбы Бишкек жылуулук борборунан 4 эсе. Тияк токтогулдан болсо 15 тыйындан чыгат. Керек болсо 8 тыйындан чыгат, керек болсо. Азыр жок. Азыр болсо 25 тыйын, 30 тыйын болуп кетти. Анткени суунун көлөмү төмөн да. Булар болсо суунун баарын түшүрүп атышып, канчалык суунун көлөмү ылдый төмөн болсо, ошончолук бул 1 киловатт саатты чыгарыш үчүн булар ошончо көбүрөөк сууну сарпташат да. Мына эгерде жана рабочий объем дейт, 16 миллиардтын тегерегинен жогору болсо 1,1 куб суу кетет да, 1 киловатт саатты чыгарыш үчүн. Азыр болсо 3 кубтан ашык болуп атат. Ошондой да, демек биз ушул биздин ата-бабаларыбыздан калган, бизге мына колубузда турган нерсени, аябай айтып атпайм, дагы бир жолу кайталап кетейин, дүйнө жүзүндө уникалдуу суу сактагыч да булчу. Ушуну биз туура эмес пайдаланып, анан баягы натыйжасы эффект жок болуп атпайбы? Төмөн болуп атат да. Бирок эгерде туура пайдалансак, биз болсок бизге аябай мына суубузду толтуруп болмок, электроэнергиябызды өчпөйт болчу, импорттабайт да болчубуз башка бирөөлөрдөн, арзан да болмок. Мына экономиканы, элди бүт 1 сом тегерете 1 сом кылсак болот да. 1 сом кылсак, 15 тыйын болот, мисалы, 10 тыйын, 15 тыйын болсо, токтогулда, биякта 1 сом болсо, экөөнү килешебайт этип, өчкөнү кошуп, 1 сомдон берсек, мамлекет элге, экономикага берсе, экономикабыз да өсөт. Элибизде жакшы, мындай, элибизге да жеңил болот да. Ошондо мындай, кандай десем, өндүрүш да биякта өсөт. Өндүрүшкө да артат. Анан дагы эгерде ошо Кыргызстандын бүт электроэнергияга өткөзсөк, өзүбүздүн энергия ресурстарыбызга, бизге болсо башка бирөөнүн энергия ресурстары кереги жок болуп калат да. Биз ошол максат ошол болуп атпайбы? Биз бирөөгө көз каранды болбойлук дегендей да, өзүбүздүкү турса, Кудай берген суубуз, көмүрүбүз бар болгондон кийин биз ошого өтүшүбүз керек да.
Анан тамак ашындагы, жылуулугундагы, анан жанагы биякта болсо ар кайсы бир долбоорлордун баарын эмети мамлекет мойнуна жүктөп, эми бирөөлөр жүктөп атат да, бирөөлөр келип жүктөп атышат жана шамал, күн деп. Күн жок болсо электр энергия жок болот. Мына жөн эле мына, а бизде керектөө качан болот? Кышында элдин баары үйгө келгенде үйдө караңгы болот да. Караңгы болгондо күн электростанциялары кубаттуулугун бербейт. Жөнөкөй эле түшүнүктүү. Кымбат, бул бирөөнүн мусору, баягы химиядан калган калдыктардан ошол жанагындай эмелерди чыгарып, панель ана жанагы эме стеклопластик деп коет, эмети жана тегирмендердичи эме чыгарып. Айланган электр энергияны, шамал электростанция. Булар базалык эмес, баягы эми жеке бирөө мындай кандай десем, сиз же мындай өзүңүздүн каражатыңыз бар, мындай эркин каражатыңыз бар да, чөнтөгүңүздө. Мен барып өзүмө үйүмө коюп алайынчы деп эметсеңиз, ага эч ким, бирок мамлекеттин деңгээлинде саясат ушундай жүрүп атпайт, туура эмесчи. Ошон үчүн мындай баягы любой нерседе баягы надстройка, анан кийин базис дейбиз эмеспи? Жанагындай надстройка менен жана чатырдан башталбайт үй салганда. Фундаментинен базистен башталат. Ошо базисибиз урап мындай ошол жетпей атса, биз болсок мындай көп жылга чейин биз жана суу сактагычтагы сууну толтура албай калышыбыз мүмкүн да. Толтура албай калсак, эл да кыйналат. Андан тышкары экономикабызга да зыян келет. Эми зыян келет. Мына бийлик болсо аябай аракеттер жасап атышат. Экономиканы өстүрөбүз деп, тимле аракеттердин баарын жасап атышпайбы? Бирок ошол экономиканын фундаменти энергетика аксап атат да. Ошону болсо бир жөнгө салыш. Көңүл бурулбай келген. Жок, көңүл бурулбай келген, бирок азыр дагы туура эмес жол менен баратышат да. Мына ошо ойдон эле бай. Ошол эле ойдон саясат ошол да. Мына биз болсок 90-жылдардын ортосунда бир туура эмес саясатка түшүп алдык. Дүйнөлүк жана каржы экономикалык системага түшүп алып, булар болсо тарифти көтөрсөк эле биз оңолобуз дейт. Ушул жанагы энергетиктер эмес, энергетиктер жакшы энергетиктер бар. Ушул жакта иштегенчи, бүт эксплуатация жасаган, бүт оңдогон, ремонт жасаган, бүт баарын карашкан. Бирок башкармалыгы жөнүндө айтып атам да. Ошо башкармалык көп жылдан бери канча президенттердин баштарын жешти мындай алып көргөндөчү. Бирдемке болсо алдашат. Мына майнинг ферма боюнча. Майнинг фермага болсо бир туруп Казакстандан келип атат дейт, бир туруп кайра казак министри жок, биз берген жокпуз десе, жок, Россиядан келип атат дейт. Бирок сиз мына кесибиңиз физика илим жагынан окубадыңызбы? Мектепте өзүңүз билгендей, мектепте окутат муну. Эгерде жанагындай датка подстанция турса, жогорку вольттук подстанциянын түбүндө майнинг ферма турса, линия каяктан келбесин, бирок ошол даткадан алынат да эң кубаттуулукчу. Бирок электрондор жана электр токтун электрондору кыргызстандык болот да, физикалык жагынан. Бирок тилер кенемте кылып эметип бериши мүмкүн да, толтуруп бериши мүмкүн. Жок, толтуруп бергенде жок, аякка бер жактан эле ал кубаттуулук эметилип атпайбы? Жок, баары бир эгерде кубаттуулук ошол Кыргызстандын подстанциясынан алынса, анда баары суунун көлөмү түшүп атпайбы? Токтогулдан чыгып атат электр, суунун көлөмү түшүп атат. Андан кийин жок. 22 дагы андан кийин жок деп ачты эле, кайра 22 майнинг ферма бар дешти. 22 майнинг ферма ошоло жанагы жеке ишкерлер беришет өздөрүнүн чакан гэстеринен дейт. Эми кышында өзүңүз ойлонсоңуз, жанагындай 30 мегаватты керектөөгө алган майнинг ферма жеке менчик жанагы кичинекей гэстер аны чыгара алышпайт. Көп болсо бир 8-10 мегаватт чыгарышы мүмкүн да. Демек калган кубаттуулукту система, Кыргызстандын энергия системасы аны болсо түрткүч болуп алып келип берет. Дагы эле каяктан алат? Токтогулдан алат. Токтогулдун суусу түшүп атат. Бул эми жөнөкөй эле мындай жөнөкөй эле логика да. Бул физика жагынан дагы далилдесе болот, жөнөкөй мындай түшүнүк менен дагы. Анан
Ошон үчүн мындайда энергия системаны болсо жанагындай системадан бул эми азыр башкаларды да алып келсең ушул система менен кетип барса эчтеке оңолбойт. Башка башкармалыктар. Тамырынан бери Системаны өзгөртүш керек. Биз болсок бул деми эгерде энергетика ушул биздин жашоо турмушубуздун, элдин, экономиканын, мамлекеттин коопсуздугуна тиешелүү тармак болсо, демек муну болсо мамлекет өзүнүн колуна 100% алыш керек да. 100%. Жеке менчикке өткөрбөй. Жеке менчикке өткөрбөй, улутташтырыш керек. Эми баарыбыз деле азыр улутташтырууга келишпедиби? Эми тарыхта болсо капиталисттик мамлекеттер деле улутташтырууга барышкан. Мындай кыйынчылык болуп аткандачы. Бүт улутташтырыш керек. Улутташтырылса эмне болот? Биринчиден жанагындай совет директоров, жанагындай либералдык башкарма биз иши орустар эмне дейт? У семи нянек дитё без глазу дейби, ошондой да. Совет директоров канча деген директорлор бар, бүт баары тең башкарып эле натыйжасы жок. Ошон үчүн бир башкармалык болуп, башкармалыгы кыскарат. Башкармалыгы кыскарса, андан тышкары жана ортомчулардын баары тең жоюлат. Калган ортомчулар кереги жок. Алар болсо, тем более алар элдин эсебинен курушканда, анткени мамлекеттик жанагы тармак ошол жерде тарифти эсептеп берген Дүйнөлүк банктын астынан чыкканда ошол өкмөттүн астында болчу, анан кийин программада ошол агенттик, тарифти отун энергетика агенттиги, ошол эсептеп берип, буларга болсо ушундай коррупциялык схеманы түзүп беришкен да. Силер болсо атайынбы же билбестиктенби? Эми булар өз жана аткаруучулар билбейм кандай. Мындай да түндүк электр, мына могу жерде эле түндүк электр. Тетиги Дордойго барып, могу линияны куруш керек дейт. Эми куруш керек да. Каражат да келет тияктан. Кредит да бар, каражат да келет. Анан бир ишкер келет. Ай сен курбай эле койчу, мен эле курайынчы, мен сага. Же акчасын берет, же үйдүн же машинанын ачкычын берет. Анан жыл ай сайын менден алып турасың деп эле. Анан макул деп анан кийин ал кол коюп берет. Булар курсын деп. Бизде базар шарты депчи. Базар шарты. Анан мамлекет жаман кожоюн, бул жеке ишкер болсо куруп берет деп. Жеке ишкер анан кийин сарпталган акчаны кайтарып алыш үчүн, чогултат. Кайтарып алыш үчүн булар болсо жанагы агенттик, мамлекеттик агенттик, отун энергетика. Алар болсо тарифти төмөндөтүп беришет. Төмөндөтүп берип, ошол 1-2 жылда кайтарып алса, ал 10 жылдап киреше таба берет да. Бирок мамлекеттик тармак түндүк электр, же Жалал Абад, же Ош, жана биз мамлекеттик тармак. Өзүнүн керектөөчүлөрүн ошолорго берип койду да. Бияктан болсо электроэнергия чыгат, анан тигилерге берип койду. Ошон үчүн мындай да баарын бириктирип, станция болобу, бүт жана таратып бергендер болобу, бүт бир энергетика кылып, энергия система кылып, министерствоны улуттук энергия система кылыш керек да. Ошондо киреше пайда болот. Киреше пайда болсо, мамлекет өкмөт аркылуу мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгарса болот да. Баалуу кагаздарды чыгарып, мына сизге, мага, калкка 1 сомдон болобу, 1000 сомдон болобу таратып берсе, үстөгү менен беребиз депчи. Алар болсо эл өзүнүн мындай каражаттары болсо, ошол жака сарптап, бияктан биз процент алат экенбиз деп, бир киреше табат экенбиз деп сарптайт, акчаларын салат. Анан өкмөт болсо 2-2,5 жылдын ичинде бир 2 миллиард долларды жөн эле ички инвестицияны көтөрөт. А жанагы киреше азыр болбойт. Жана кирешели өтпөйбү? Улутташтырылгандан кийин. Ошол киреше аркылуу булар болсо жылына жанагындай 25 канча жарым миллиардтан сарптап турса, 25-30 миллион долларды үстөгүн элге да таратып берип турат да. Мына жөнөкөй эле да. Анан улутташтырылдыкпы? Улутташтыргандан кийин жанагындай арзан да болот, бир саясат болот. Эми тарифти көтөрөбүз деген бул социалдык экономикалык жакта аябай аксап атпайбы? Эл да нааразы болушу мүмкүн. Бул эми башка бирөөлөрдү кичинеден көтөрүп отурса, тарифтерди мүмкүн туура эле болмок. Бирок бул мындай да, эми баардыгы адилеттүү болуш керек да. Мындай ишеним болуш керек да. Элдин ишеними эмнеден пайда болот?
жанагындай министрлер алдабаш керек. Биз болсок башка жактан алып атабыз анан тигиндей деп. Сону болсо мындай адилеттүү мындай башкаруу болсо мамлекеттик жанагындай система, энергия системаны туура башкарса анда эл дагы ишеним берет да, дагы ишеним берип анан кийин мындай социалдык жактагы кичине аксабайт болчу да. Эми мындайда башка бирөөнү туура жанагындай айтып атпаймынбы, системадан чыгыш. Биз болсок бирөөгө көз каранды болуп, бирөөнүн эле энергия ресурстарын келип алып келип бияка кымбат, натыйжасы төмөн, же чечпейт. Мына азыр жанагы кабинет, министрлик кабинетинин мындай энергетика министринин кагазга канча баракта биз ушунча ГЭС курабыз, ушунча эмелердин баарын курабыз деп атпайбы? Эми жөнөкөй эле бир карандаш алып, мындай бир барак алып эсептеш керек да. Эсептесе сууну толтура алыш, баары экспортко чыга алышпайт. Президент болсо буларга тапшырма берди, 26-жылы экспортко чыгасыңар деп. Чыга алышпайт. Анткени кышкы керектөө жайында болсо ансы деле биз экспорттоп атабыз, мына азыр экспорттайбыз. Сууну түшүрөбүз да. Кошуна мамлекеттер. А кышында бизге керек болуп атканда, күз-кыш убагында биз кайра эле сууну электроэнергияны импорттой баштайбыз да. Анткени бизге жетпей калат. Ошон үчүн мындай да, жанагы айтып атпаймынбы? Жана 100 Toyota машинелери жасай турган. Бириксе дагы бир БелАЗдын ишин жасай алышпайт да. Ошону булар дайыма алмаштырышат да, адаштырышат да. Электроэнергиянын көлөмү бар. 3,5 миллиард киловатт-саат алып келип атат. Бирок кубаттуулуктун өзү мындай деңгээли бар да. Ушунча кубаттуулук бизге жетпей атат да кышында. Жана час пик деп атпайбы? Эл эртең менен туруп жумушка кетип баратканда, эл жумуштан келип баары бүт эмелердин баарын күйгүзгөндө да, чайнек, тамак аш жасап. Заводдор, мурдагыдай завод, фабрикалар жок. Эмне үчүн ушунчалык жеке менчик керектөөлөр ушунчалык өсүп кеттиби? Мурдагыдай заводдор жок болсо дагы жетпей атканы. Мына биз жаңы технологиялар, телефонду деле алсак, телевизор, интернет, телефон, бизде мондай гаджет, технология мындай көп болуп атпайбы, оборудованиячы, өтө көп болуп кетти. Өтө көп. Анан эми Аристон ар бир үйдө бар дегендей жанагындай керектөө көп да. А тем более Советтер Союзунун айтып атпаймынбы? Мына азыр импорт деп атпайбызбы 3,5 миллиард. Бирок бул Советтер Союзунда импорт эмес болчу. Бул баарыбыздыкы болчу да, баарыбыздыкы болчу. Бирсе жетпей атса, Казакстандан, Россиядан келип калчу, аны эч ким сезчү эмес. Ооба, баарыбыз 4 тыйындан болчу, баардыгы. Казакстанда, Россияда болобу, бизде болобу 4 тыйындан болчу элге. Убактыбыз биздики азайып калыптыр, бир эле мүнөт калыптыр. Эгерде корутунду кылганда жанагыдай жаңы эме куруш керек болуп атат, тигини кичине ишин жеңилдетиш үчүн токтогулду. Эми мындайда, эми баягы айтып атканым бул баягы эме эмес, кандай десем, бир эле долбоорду, ушул долбоорду эле курсак эле деп эмет андай эмес. Эсептегиле. Эми кабинет, министрлик кабинет бар, экономика министри бар. Мына жана айтып атпаймынбы, саясатты өзгөртүш керек. Саясат, экономика саясатты пландаштырып көп жылга. Жанагындай сууну качан толот, кандай кылсак болот, кантип бат толтурабыз, дайыма чүрбөбүз деген экономика министрлиги саясатты, стратегияны ошол жүргүзүш керек. А бизде болсо каржы министрлиги жүргүзөт. Экономика министрлиги статистика бизде, Кыргызстанда. А каржы министрлиги эмне үчүн? Акчанын баары тең ошол каржы министрликте. Биз беребиз же бербейбиз? Мына бир эле айтып кетейин, бир эле эме. Убакыт азайып калды. Жанагы тепловой насосторду алып келебиз дейт. 50 миллион доллар карыз алып атышат, үстөгү жок. Бирок 32 миллион долларын, 18 миллион болсо консультация кетет экен, 32 миллион доллар жана тепловой насосторду коебуз дейт. Ал болсо электроэнергия менен иштейт. Суу керек, электроэнергия, кубаттуулук керек. 3,000 доллардан жогору экен. Натыйжа жөнөкөй карызды ушинтип отуруп дагы көбөйүп атат. Дагы көбөйүп атат. Убактыбыз айыктап калды. Дагы маселе бир топ оор көп жылдан бери эметип калган, токтолуп калган маселелер. Рахмат сизге. Бизде конокто энергетика боюнча эксперт Эрнест Карыбеков болду. Рахмат сизге. Сизге рахмат. Саламат болуңуздар.